Ардактуу агайлар, ардактуу эжелер, жалпы бүгүнкү Кыргыз Түрк Манас университетинин табигый илимдер факультетинин мына ушул бүтүрүүчүлөрү, жалпы абитуриенттер, жалпы катышуучуларды дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен деп салам айтуу менен баштайбыз. Кыргыз Түрк Манас университети мына ушул салтка айланып калган жыл сайын сиздер үчүн атайын мына ушул ар бир факультеттин жана ошондой эле ар бир бөлүмдүн артыкчылыктары жана ошондой эле Манас университетинин дагы бүтүрүүчүлөрдүн ишмердүүлүгү тууралуу таанышуу жана факультеттердин ар түрдүү ийгиликтери жана алардын ишмердүүлүктөрү боюнча жакындан таанышууга бул эң бир сонун мүмкүнчүлүк катары жылда берилип келет. Андыктан баардыгыңыздарды дагы бир жолу жакшы бир кубануу менен, жакшы маанай менен тосуп алалы. Тилекке каршы мына ушул бул жылдын эсебинен мына ушул дүйнөлүк пандемияга COVID-19 вирусуна байланыштуу биз эми онлайн форматта мына ушундай түрдө жалпы биздин абитуриенттер менен жакындан маек курууга, жакындан алар менен таанышууга, факультетибизди, бөлүмдөрүбүздү таанытууга ушундай болсо дагы мүмкүнчүлүк ачып отурабыз. Бул дагы болсо биздин ишибизди дагы алдыга жылдырганга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзөт. Андыктан баардыгыңыздар активдүү катышып бериңиздер, урматтуу кадырлуу биздин эжелер, агайлар, факультеттин өкүлдөрү жана ошондой эле жалпы студенттер, бүтүрүүчүлөр жана баардык жакындарга, досторго кабарлап, мына ушул Google Meet аркылуу же болбосо бизди мына ушул бул түз эфирден соң YouTube каналыбыздан тактап айтканда Students of Manas же болбосо Instagram аркылуу дагы түз бул жака шилтемесин алып, андан соң биздин бул маекти дагы көрсөңүздөр болот. Анда эмесе биз азыр маекти баштайбыз. Мына ушул 7 майдан баштап баардык каалоочуларга жума сайын университетти, окуу жайыбыздын ар бир факультети тууралуу таанытуу мына ушул иш-чараларын уюштуруп келебиз. Жана ар бир абитуриенттер өзлөрүнө тиешелүү кызыктуу бир суроолорун беришип, тиешелүү мына ушул жоопторду дагы алышып, мына ушул биздин университетке болгон сый урматын жана анын окууну бүткөндөн кийин кандай иштерди алып барып жаткандыгын дагы биз менен чогуу ийгиликтерин дагы бөлүшүүнү азыр мына ушул чечип олтурушат. Андыктан баардыгыңыздарга дагы бир жолу кош келдиңиздер деп баштайлы. Сөздү көп узатпайлы. Менин аты жөнүм Асылбек Бактыбеков. Анда эмесе эң биринчилерден болуп, мына бүгүнкү КТМУ онлайн таанытуу күндөрү 2020 жылдын алкагында табигый так илимдер факультети дагы мына ушул улантат. Жана мына ушул иш-чарабызды расмий түрдө ачып бериш үчүн табигый илимдер мына ушул факультетинин деканы, урматтуу профессор, доктор Али Осман Солак агайыбыздын мына ушул кайрылуусунан кийин баштайлы. Анда эмесе видеого көңүлүңүздөрдү буруп коюңуздар. Çok değerli katılımcılar, Manas Üniversitesi Fen Fakültesi tanıtım programına hoş geldiniz. Ben kısaca fakültem hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ayrıntılı bilgileri bölüm başkanlarımız verecektir. Ben fakülte dekanı Profesör Doktor Ali Osman Solak. 10 yıldır Manas Üniversitesi'nde görev yapıyorum ve 9 yıldır da bu fakültenin dekanıyım. Şu an itibariyle fakültemizde 3 bölüm var. Bu bölümlerden biri uygulama matematik ve enformatik bölümü, diğeri matematik bölümü, üçüncüsü ise biyoloji bölümü. Bu 3 bölümümüzde 23 tane tam zamanlı öğretim üyemiz var. 9 tane yarı zamanlı ve 12 tane de ders saati ücretli hocamız görev yapıyor. Bu hocalarımız toplam olarak fakültemizdeki 355 öğrenciye eğitim veriyor. Fakültemizde çoğunlukla Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Orta Asya'nın çeşitli Türk devletlerinden öğrencilerimiz var. Ayrıca dünyanın her tarafından da öğrenci kabul ediyoruz. Fakültemiz Kırgızistan'da belki de altyapısı en iyi olan, laboratuvarları, cihazları, fiziki imkanları en iyi olan üniversitelerden biridir. Biliyorsunuz Manas Üniversitesi Kırgızistan ve Türkiye tarafından ortak olarak kurulmuş. Uluslararası statüde son derece nitelikli
bir üniversitedir. Hocalarımız sadece Kırgızistan ve Türkiye'den değil, dünyanın her tarafından gelmekte ve fakültemizde, üniversitemizde eğitim vermektedir. Laboratuvarlarımız son derece zamanbap, modern cihazlarla teçhiz edilmiştir. Biyoloji bölümünde morfoloji, zooloji, botanik ve aşağı yukarı bütün histoloji gibi bütün laboratuvarlarımız mevcut ve bu laboratuvarlarımızda en modern cihazlar bulunmaktadır. Diğer bölümlerimizde de mesela kurulum ve matematika, cana informatika bölümünde 20 bilgisayarlık bütün öğrencilerin ihtiyacını giderecek son derece güzel bir laboratuvar var. Fizik laboratuvarımız yine aynı şekilde sürekli olarak yenilenmekte ve yeni cihazlar ilave edilmektedir. Son olarak 2 yıl önce laboratuvarın neredeyse tamamını yeniledik ve son derece zamanbap bir laboratuvar elde ettik. Fen Fakültesi 3 bölümlü bir fakülte ama üniversitenin birçok servis dersleri bizim fakültemiz tarafından veriliyor. Örneğin üniversitenin bütün fizik dersleri, bütün matematik dersleri bizim fakültemiz tarafından veriliyor ve bu şekilde organize ediliyor. Bu toplantıya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Kırgızistan'ın çeşitli bölgelerinde bulunan öğrencilerimize, gençlerimize üniversitemizi mutlaka tercih edin ve mutlaka üniversitemize gelin. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde en kaliteli eğitimi alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın diyor. Sizi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Табигый илимдер факультетинин деканы, урматтуу агайыбыз, профессор доктор Али Осман Солах hocamıza çok teşekkürler sunuyoruz ve biz азыр кийинки мына ушул кезектеги спикерлерибизге биздин урматтуу мына ушул факультетибиздин агайларына жана ошондой эле эжелерине да сөз беребиз. Жана баардыгыңыздарды активдүү катышууга чакырат элем. Урматтуу биздин студенттер, бүтүрүүчүлөр жана ошондой эле абитуриенттер, бул жакта өзүңүздөр билгендей эле Google Meet программасынын алкагында бул жакта чат уюштурулган. Сизге кызыктырган суроолор болсо, мына ушул факультеттин артыкчылыктары билгиңиз келсе, же болбосо мына ушул факультетти бүткөн бүтүрүүчүлөр кайсы тармакта, кайсы сектордо иштей турганын жакшы жакындан билгиңиз келсе, анда сиз мына ушул чат аркылуу суроолорду узатсаңыздар болот. Мындан тышкары мына ушул түз шилтемени Instagramдан дагы студентс, чекит манас, чекит эду, чекит кейжи мына ушул баракчасы аркылуу шилтеме алып, андан соң мына ушул биздин дагы жалпы видеобузду бөлүшүп, досторуңузга жана ошондой эле түз сиз дагы көрсөңүз болот. Мындан тышкары YouTube'да дагы мына ушул видеолорду дагы толук түрдө кайталоо иретинде дагы көрүп алсаңыз болот. Жана сөзсүз түрдө аны дагы бөлүшүңүз. Жана ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин табигый илимдер факультети тууралуу декан агайыбыз дагы көп жакшы маалыматтарды дагы айтып өттү. Жана биздин мына ушул студенттерибиз жогорку билимди алышып, татыктуу билимди алышып, натыйжада мына ушул Манас университетинин атын чыгарып, өлкөнүн келегине жараган мыкты уул кыздар жакшы бир секторда өзүнүн тармагында мыкты адис, кесипкөй адис болуп тарбияланып жаткандыгын дагы бир чоң бир далили катары айтсак болот. Жана биз кийинки сөздү дагы узата берели, көп убакытты созбойлу. Азыр сөз Кыргыз-Түрк Манас университетинин табигый илимдер факультетинин колдонуу математика жана информатика бөлүмүнүн башчысы профессор доктор урматтуу Асан Өмүралиев агайыбызга сөздү берели. Агай, келиңиз, анда сизге сөз, андан соң майыбызды баштайлы. Саламатсыңар, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Биздин бөлүм факультет менен бирге ачылган. Биздин бөлүмдө 3 профессор, 4 доцент, 2 жардамчы доцент иштейт. Жылына биз 25-30 окуучу кабыл алабыз дагы. Ошолор аягында бир 20-25
ала аяктайт. Биздин окуу планыбыз бөлүмүбүз аталгандай математикадагы, колдонмо математика, анан информатика сабактарынан турат. Жарым жартылай колдонмо математикадан, жарым жартылай информатика. Информатиканын жанагы компьютерный инженерия же болсо программдык инженерия деген бөлүмдөргө дөр сыяктуу негизги учурдагы керектүү сабактар өтүлөт. Ал эми математика тарабынан негизги математиканын анан кийин колдонуштары. Математика моделдөө, финансылык математика жана башка көп бөлүмдөр, математиканын бөлүмдөрү окутулат. Эми бизди бүткөн окуучулар жөнүндө айта турган болсок, кээ бирлери чет мамлекеттерде иштеп атышат. Атап айтсак, Англияда, Германияда, кээ бирлери биздин бакалаврды өтүп алып, тияктан магистратура өтүп алып, андан ары иштеп калгандар бар. Андан сырткары биздин Кыргызстандын жогорку окуу жайларында мугалим болуп иштешет. Кыргызстанда ушу IT фирмаларында көбүндө көп иштешет. Кээ бирлери биздин бүтүрүүчүлөр өзлөрү IT фирма түзүп алып, окуп жүргөн мезгилинде эле IT фирма түзүп алып, биздин өзүбүздүн окуучуларды эле кабыл алып иштетип, маселелерин коюп жүрүшөт. Эми айта турган болсок, программалоо деген эмне? Программалоо деген алгоритмдерди билүү. Алгоритмди билип алса, программалоону 1-2 жумада, керек болсо 1 айда жакшы үйрөнүп алса болот. Алгоритмдер как раз биздин бөлүмдө жакшы үйрөтүлөт. Сандык анализ, түрлүү алгоритмдерди окутуунун эмелери. Мен просто мисал катарында айтып кетсем, Нобель сыйлыгынын бир топтору, Нобель экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын бир топтору ушул колдонмо математиканы колдонгон. Ошолордун ичинде мисалы үчүн Канторович деген чыккан. Ал өзү негизи чолпон аталык. Россияда иштеп жүрүп, ошол жерден Нобель сыйлыгынын лауреатын алган. Оптималдуу бычуу боюнча маселени чечип. Ошон үчүн мен просто силерди үгүттөйт элем, биздин ким эгерде математика, программалоону терең билгиси келсе, биздин бөлүмгө келиңерди, чакырабыз. Ийгилик каалайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Агай, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Мына ушул урматтуу биздин агайыбыз дагы, Асан агайыбыз дагы айтып өткөндөй эле, бул бөлүмдүн дагы артыкчылыктары, анын жакшы жактарын дагы сиздер уга алдыңыздар. Айтып өткөндөй эле, мына ушул бөлүмдүн учурда бир катар бүтүрүүчүлөрү өзүнүн тармагында жакшы бир ийгиликтерди жаратып, акырындык менен мына ушул тажрыйба топтоп, кийинки кадамдарына мына ушул арыштап жатышкан маалы. Андыктан бардык мына ушул бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрүн дагы бир жолу мына ушул ийгиликтерди каалоо менен ар дайым Кыргыз-Түрк Манас университети менен тыгыз байланышта болуп, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар менен, өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөр менен ар дайым бөлүшүп турсаңыздар, биз менен кызматташып турсаңыздар деп дагы бир жолу эскертип өтөбүз. Урматтуу биздин ага эжелер жана ошондой эле катышуучулар, абитуриенттер, Кыргыз-Түрк Манас университетинде өзүңүздөр билгендей эле бул өлкөдөгү жана ошондой эле ушул жада калса Борбор Азия өлкөсүндөгү алдыңкы университеттердин катарын толуктайт. Жана даражасы дагы, мартабасы дагы абдан бийик, жана рейтингтерде дагы Кыргыз-Түрк Манас университетинин
ушул жалпы билим берүү сапаты, мындан тышкары мугалимдердин ушул кесипкөйлүүлүгү, алардын тажрыйбалуулугун баардыгын эске алганда, сөзсүз түрдө ар бир окуучу, ар бир мектеп бүтүрүүчүсү Кыргыз-Түрк Манас университетинин баягы студенти болгусу келет болуш керек. Жана биз да андан ары биз мына ушул факультетти таанытуу иштерин жүргүзөбүз. Андыктан активдүү катышыңыздар, суроолоруңуздарды чатка жазсаңыздар болот. Ушул жалпы спикерлердин, агайлардын, эжелердин сөздөрүнөн кийин атайын суроо жооптагы рубрикасындагы баштайбыз. Андыктан активдүү болуңуздар. Азыр кийинки сөздү узатууга уруксат берсеңиздер, Кыргыз-Түрк Манас университетинин табигый илимдер факультетинин математика бөлүмүнүн башчысы профессор доктор урматтуу Анаркүл Урдалетова эжекебизге сөздү берели. Келиңиз анда эмесе. Сизде сөз. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, урматтуу коллегаларым, урматтуу абитуриенттер, алардын бир туугандары, ата-энелери мүмкүн бүгүн катышып атат. Ушунчалык кызыгып бүгүн ушул форумга катышып атканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Математика бөлүмү 5 жылдан бери 5-чи бүтүрүүчү берет. Бөлүмгө алынган студенттердин саны 25 жана 5 киши сырттан алынат, 30га жакын студент алабыз. Бул жылкы студент кабыл алуу процесси кичине башкачараак. Бул жыл биз өзүбүздүн сынагыбыз эмес, ОРТнын натыйжасын алабыз. ОРТнын натыйжасында дагы математика бөлүмүнө алынган студенттер болсо, жалпы ОРТ тестинин баллы менен алынат. Өзгөчө көңүл буруучу нерсе, бул жолу биз экзамен алып атканда адатта бир нече бөлүм же бир нече факультетти тандоо мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бул жыл андай мүмкүнчүлүк жок. Эгер силер чын эле математикага келем десеңиз, анда сөзсүз башында эле математика бөлүмүн тандашыңыз керек. Ушуга көңүл бургум келет. Бирок айткым келет, ОРТдеги тест менен биздин кириш сынагыбыздагы тесттердин натыйжалары адатта бири-бирине өтө жакын болуп, корреляциясы жакын болгондуктан быйыл өзгөчө абалга жараша ушул жолду тандаганбыз. Математика бөлүмүндө башка бөлүмдөрдөй эле профессорлор, доценттер, жардамчы доценттин милдетин аткаргандар, мугалимдер иштейт. Баары тең өзүнүн багыты боюнча жакшы адис. Биздин факультетке жана университетке келип иштеген мугалимдер болсо, алар да сизге окшоп конкурстон өтүп тандалып келет. Түркиядан келген тандалган профессорубуз быйыл болсо Мухаммед Камали агайыбыз иштеп атат. Башка бөлүмдөрдөгү белгилүү профессорлор да биздин бөлүмгө келип, эгер багытына ылайык болсо сабак беришет. Мисалы Фахридин Абдуллаев профессор агайыбыз келип сабак берет. Сабак берүү системасы эки өлкөнүн мамлекеттик стандартына ылайык. Себеби эки мамлекеттик стандарттагы диплом берилет. Математика бакалавр деген наам берилет, жана Түркиянын, Кыргызстандын мамлекеттик дипломдору берилет. Программалар болсо математикага ылайык болгон мамлекеттик эл аралык стандарттарга ылайык сабактар берилет. Негизги сабактардын баардыгы ошондой. Негизги сабактар, анын жанында дагы тандоо сабактары бар. Каалаган жерден каалагандай сабакты тандап, сырттан сабакты тандап алсаңар болот. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар абитуриенттер үчүн. Ал болсо жаныбыздагы бөлүмдөн же болбосо башка бир бөлүмдөн кошумча сабак алып, ал сабактарды өтүп, керек болсо кызыгып, ал сабактардан дагы яндал жаныбыздагы багыт деген багыттан параллель окусаңар болот. Мисалы бизге өтө жакын бөлүмдөрдөн, өтө жакын болбосо деле, мисалы экономика факультетинин бөлүмдөрүнөн, философия факультетинин бөлүмдөрүнөн бир нече параллель түрүндө сабактарды эле эмес, экинчи диплом алуу мүмкүнчүлүгүңөр да бар. Кандайдыр бир убактан кийин ошол жерден сабактарды тандап, расписание да ошого ылайыкталат. Ошондой эки дипломду дароо алуу мүмкүнчүлүгүңүз да бар. Математика бөлүмүндө билим берүү системасы 3 кадамдан турат. Биринчи кадам бул бакалавриат, экинчи кадам бул магистратура, үчүнчү кадам бул докторантура, PhD. Азыр Кыргызстан кандидат
илимдин кандидаты ордуна азыр PhD эл аралык стандарттагы илимий даража берүү программасын өтүп атат. Ушул 3 кадамдагы 3 программада тең студенттер окуй алат. Математика адатта татаал бир билим катары саналат. Чындыгында эле татаал. Математика илимдердин ханышасы деп аталат. Ал эмне үчүн ханышасы? Себеби математика бул башка илимдер үчүн тил, ошол билимди колдонгон гана илим деп эсептелет. Окуш татаалыраак болот, бирок окугандан кийин силер болсо көп жерде иштей аласыңар. Мен жөн эле бир математик мугалим болуп калат экенмин деп түшүнүү туура эмес. Силер болсо азыр билесиңер, математика менен байланышкан өтө чоң багыттар бар. Математикалык инженерия, математикалык экономика, математикалык биология, математикалык финансы, математикалык медицина деген толгон эсептөө татаал болгондо ушунчалык багыттар бар. Алардын баарында биринчи математика деген нерсе турат. Ошондуктан математика бөлүмүндө окуш кичине татаалыраак. Себеби мынча багыттардын баарында иштөөгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мен сиздерди чакырат элем математика билимин алууга биздин бөлүмгө келип билим алыңыз. Биз сиздерди күтөбүз. Ийгиликтер каалайм. Чоң рахмат. Математика бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Анаркүл Урдалетова эжебизге чоң рахмат айтабыз. Азырчылык билдиребиз сизге. Мен оюмча көп абитуриенттер сиздин сөзүңүздөн кийин бир топ өзлөрүнө тиешелүү кызыктырган суроолоруна да жооп алышты көрүнөт. Жана ушул учурдан пайдаланып дагы мына ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинде дагы бир катар артыкчылыктарды дагы айта кетпесем болбойт. Мына ушул биздин окуу жайыбыздын студенттери, бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө дүйнөнүн 44 өлкөсүндө мына ушул билим алышып, мындан тышкары өзүнүн тармагында иш алып барышып, мыкты кесипкөй адис катары мына ушул өзлөрүнүн дагы адистигин жактап, мындан тышкары Кыргыз-Түрк Манас университетинин, Кыргызстандын, ошол эле Туркиянын жана өзлөрүнүн өлкөлөрүнүн дагы атын таанытып, мыкты ушул адистерден болуп жүрүшөт. Бул дагы Кыргыз-Түрк Манас университетинин бирден бир мыкты ушул жогорку билим уясы катары абдан бир жакшы материалдык базага дагы мындан тышкары ушул мугалимдердин абдан бир мыкты жогорку деңгээлде экендигин дагы бир айгинелеп турат. Ал эми мындан тышкары дагы бүтүрүүчүлөргө, мектеп бүтүрүүчүлөрдө, абитуриенттерге да айткым келет. Бардык эл аралык стандарттар мына ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинде каралган. Маселен, стипендия дагы алып окусаңыз болот. Ар бирөө өзүнүн ушул билим даражасына, деңгээлине, упайларына жараша 1300дөн 2500 сом ушул ортосундагы ушул стипендиялык каражат дагы бөлүнөт. Бул дагы бир сөзсүз студенттерге жакшы бир артыкчылыктуу, бул стимул десем дагы жаңылышпасам керек. Мындан тышкары абдан көп ушул жакшы жактары бар. Ал эми биз сөзүбүздү уланталы. Табигый илимдер ушул факультетинин биология бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Гүлбүбү Курманбекова эжебизге азыр сөздү узаталы. Келиңиз, анда сизде сөз. Рахмат, Адилет. Урматтуу бүгүнкү биздин таанытым иш-чарабыздын катышуучулары, быйылкы жылы дүйнө элинде эле кыргыз эли дагы, кыргызстандыктар дагы өзгөчө абалды башынан кечирип турган мезгили. Мына ушул мезгилге ылайыктуу биз дагы силер менен жүздөн жүз көрүшө албай, таанытым иштерибизди ушундай техниканын жолу менен өткөрүүгө туура келип атат. Бардыгыңыздарды бул жыйынга кош келдиңиздер дер элем. Жогоруда менин коллегаларым айтып кеткендей, табигый илимдер факультетинин көпчүлүк жетишкендиктери айтылды. Мен биология бөлүмүнө токтоло кетсем, балдар, катышуучулар. Биология бөлүмүнүн эмне үчүн биология бөлүмү? Кандай артыкчылыгы бар? Биринчиден, биология бөлүмүндө башка бөлүмдөрдөгүдөй эле биздин программаларыбыз эл аралык стандартка туура келип даярдалган. Ошондуктан сиздер бакалавриаттын деңгээлинде дагы, магистратуранын, докторантуранын деңгээлинде башка чет өлкөлүк, ичибиздеги өлкө ичиндеги университеттер менен дагы интеграция болууга чоң жөндөмү ыңгайлуулуктарды көрө аласыздар. Экинчиден, биология бөлүмүнүн артыкчылыгы катары Кыргызстанда биология бөлүмү
эң алдыңкы бөлүм болуп эсептелип келет. Муну биз айткан жокпуз. Бизге келген аккредитациялык, аттестациялык комиссиялар айтып атышат. Бул бөлүмдүн 60% окуу программасы практикалык иш менен шайкеш келет. Практикалык иш менен 40-50% шайкеш келгендер бар. Бирок бизде анын баардыгы тең, көпчүлүк башка университеттерде баягы кагаз жүзүндө калып атат. А бизде болсо базабыз 60% практиканы ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Себеби биздин заманбап лабораторияларыбыз бар, заманбап кабинеттерибиз бар. Программаларыбыз биздики үзгүлтүксүз 3 деңгээлде өтөт. Бакалавриаттыкы, магистратураныкы жана докторантураныкы. Бул жерде айта кете турган нерсе, биологиянын баардык тармагын биз ичибизге камтый алабыз. Себеби биздин окутуучулар профессордук курам ошого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизде эң биринчи болуп, биринчи-экинчи курста зоологиялык жана ботаникалык толук курстар кетет, систематикасы менен кетет. Андан кийин морфология курсу кетет. Андан кийин клеткалык биология, ичине камтыган молекулярдык биология, гендик инженерия, биохимия, генетика, биотехнология. Мына азыр биз биотехнология деген заманбап жаңы лабораторияны курабыз деп белсенип отурабыз. Ошондой эле биологиянын алдында ачылган дагы бир жаңы программа бар. Бул биотехнология боюнча программа. Өзүңүздөр уктуңуздар, бул биздин бөлүмдүн артыкчылыгы, университеттин артыкчылыгы дагы эмнеде? Бул уникалдуу система деп айтсак болот окуунун. Эмне үчүн дегенде, биздин университет кандай максат менен түзүлгөн? Түрк дүйнөсүндөгү эң мыкты, жакшы окуган, дарымети күчтүү, билимге умтулган балдардын баардыгын тең чогултуп, ошолордун башын бириктирип, Кыргызстанга, коңшу түрк дүйнөсүнө, ошондой эле дүйнө жүзүнө жакшы ийгиликтерди салым кошо турган, жакшы көрсөткүчтөрдү жеткире турган биз түрк дүйнөсүнүн балдарын окутуп, тарбиялап чыгаруу. Ошондуктан биз эки өкмөттүн, эки өлкөнүн бюджетинде отурабыз. Башка университеттерде бизде контракт деген жок. Биз жакшы окуган балдарыбызга дагы, орто окуган балдарыбызга дагы, деги эле бизге ынтызар болуп тапшырып келген балдардын баардыгына тең социалдык баардык тараптан моралдык, материалдык колдоолорду көргөзгөн университетпиз. Себеби бул эки өлкөнүн ортосундагы келишим менен түзүлгөн аябагандай уникалдуу, элге кызмат кылуучу инсандарды, адистерди даярдаган университет болуп эсептелет. Бул биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин табигый илимдер факультетиндеги шарттар, мен ойлойм, бизге келе турган потенциалдуу бүтүрүүчүлөрдү кабыл ала алат, силердин талабыңарга жооп бере алат. Талап деген азыр эл аралык деңгээлде болуш керек. Мен азыр айтар элем, биздин университет сиздердин талабыңарга жооп бере турган университет. Эгерде силер чындыгында эле чыныгы билим ала турган балдар болсоңор, ошол билимге умтула турган болсоңор, биздин биология бөлүмүнүн эшиги сиздерге дайыма ачык. Бардыңыздарга ден соолук каалайм, ийгиликтерди каалайм. Биз сиздерди күтөбүз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Саламатта калыңыздар. Адилет бүттүм. Биология бөлүмүнүн башчысы, профессор доктор урматтуу Гүлбүбү Курманбекова эжейибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Ал эми урматтуу биздин эжей агайлар, урматтуу Рахмат силерге. жана абитуриенттер, биз маегибизди уланталы. Биздин жалпы мына ушул бөлүмдөр тууралуу, факультет тууралуу кыска бир жакшы бир жактарын, жаңылыктарын дагы жана ошондой эле бөлүмдөрдүн артыкчылыктары жактарын дагы мына ушул угуп, жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк болду. Эми сиздерге дагы бир айта турчу нерсе, мына ушул устатынан шакирти ашыктыр деген дагы сөз бар. Өзүңүздөр билгендей, эми сөзсүз түрдө ар бир мына ушул мугалим өзүнүн окуучусу, өзүнүн студенти жакшы бир ийгиликтерге жетсе, же болбосо жакшы бир чоң бир жетишкендиктерге, бийиктиктерди багындырса, бул сөзсүз түрдө ал мугалимдин жеңиши катары кабыл алынкелери баарыбызга белгилүү. Андыктан мына ушундай сыймыктуу биздин факультеттин бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Алар менен ар дайым сыймыктанып, алардын эмгегин, алардын мына ушул ишмердүүлүгүн дагы айтып жүрөбүз. Анда эмесе азыр сөз кезегин биз бүтүрүүчүлөрүбүзгө кезеги менен берели. Уруксат берсеңиздер. Урматтуу абитуриенттер, азыр болсо 2013 жылы бүтүргөн бүтүрүүчүбүзгө кайрылалы. Оксус аталышындагы француз компаниясынын каржы отчету жана анализи боюнча башкы адиси Акмөр Кожошова
айым дагы бизге кошулат азыр. Саламатсызбы? Маанайыңыз жакшыбы жана сизди кошулууга чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайларым жана ошондой эле быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрү. Биринчиден сиздерди быйылкы окуу жайын мектепти ийгиликтүү аякташыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жана өзүм жөнүндө кыскача маалымат бере кетсем, аты жөнүм Кожошова Акмөр Жыргалбековна, Тоос Тору районунун Казарман айылынан болом. Айылда ошол 11 класска чейин окуп, 2008-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин табигый так илимдер факультетинин колдомо математика жана информатика бөлүмүнө тапшыргам. 2013-жылы бакалаврымды аяктадым жана билимимди жогорулатуу үчүн 2015-жылы ошол эле так илимдер институтунда математика бөлүмүндө окудум. Бакалаврды окуп жатканда бүткөндөн кийин иш менен дароо эле камсыз болдум десем болот. Бул темада менде эч кандай кыйынчылык болгон жок. Жана Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде эмгек сиңирип келдим. 7 жыл аралыгында IT тармагында иштедим. Мугалимдик кесипти аркаладым. Көптөгөн долбоорлорго катыша алдым жана бул мен үчүн аябай чоң тажрыйба жана эң пайдалуу болду десем болот. Бул долбоорлорду биз бул жарандык саясат интернет саясатындагы жарандык демилгени көтөрүү боюнча уюм менен бирге алып бардык. Ошол азыркы учурдагы Кыргызстанда санариптештирүү учурунда хакатон конкурсу болуп өткөн Кыргызстанда. Бул конкурска биздин команда катышып, бул жерде сыйлыкка ээ болдук. Кийин каржылоого татыдык десек болот. Бул хакатон негизи бул программисттердин долбоорлорду сунуштоо конкурсу бул эсептелинет. Кыргызстанда маал менен өткөрүлүп турат. Мындан башка дагы Международный союз электросвязи, электр байланыш эл аралык уюму менен бирге көптөгөн долбоорлорду жүргүзүп келебиз. Ал долбоорлордун бири бул Кыргызстандагы жаратылыш ресурстарын мониторинг жүргүзүү, аны прогноздоо, анализдөө жана кандай кылып сарптоо боюнча атайын ГИС долбоорун иштетип жатабыз азыркы учурда. Жана бул тармактан кийин мен өзүмдү башка тармакта сынап көрүүнү чечтим. Бул кийинки учурда мен азыркы учурда Оксус француз компаниясында каржы отчету жана анализи боюнча башка адиси болуп келем. Эми бардыгыңыздарды ойлондурган, азыркы бүтүрүүчүлөрдү ойлондурган эң башкы суроо бул кайсы окуу жайды тандоо жана кандай бир кесиптин ээси болуу деген суроо. Албетте мен Кыргыз-Түрк Манас университетин эмне үчүн тандадым биринчи суроо. Бул мен үчүн кыйын болгон жок. Мен 10 класстан бери эле ошол университетте аябай анализдеп, тактап, маалымат чогултуп жүргөм. Жана бул университеттин башка университеттердин артыкчылыгы бул студенттер үчүн түзүлгөн ыңгайлуулук мен үчүн аябай чоң мааниге ээ болду. Ал эми эмне үчүн бул колдомо математика жана информатика бөлүмүн тандадым? Менин кыялымда негизи банк адиси болууну кыялданып жүргөм. Жана бул кыялыма кандай жетишим керек деген ойго келдим дагы. Башка досторубуз сыяктуу, башка студенттер сыяктуу бул кыялыма жетүү үчүн экономика же эсеп кысап бөлүмүнө тапшырып, анан кийин жетүү мен үчүн мындай оңой жол болду эсептелинди. Мен үчүн бул мен эң сүйгөн математиканы колдоо менен дагы бир коомго пайдалуураак адис болууну чечип, ошол колдонмо математика жана информатика бөлүмүнө тапшырдым. Жана бул жерден азыркы учурдагы менин ишиме аябай көп керек нерселерди алдым десем болот. Себеп дегенде азыркы жумушумда мен анализди жүргүзүү, прогноздоо, ошол биздин компаниянын кийинки абалы кандай болот ошол жөнүндө иштерди жүргүзөбүз. Жана бул колдомо математика жана информатика бөлүмү бир гана багытта эмес, бул универсалдуу, аябай жакшы кесип, жакшы бөлүм деп айтсам болот. Себеп дегенде бул жерде бир четинен сиз математика тарабын жакшы изилдеп, жакшы үйрөнсөңүздөр, анткени баардыгыбыз билгендей, жогоруда айтып кеткендей, математика бул ар бир кесиптин негизин түзөт демекчимин. Ал эми экинчи жактан информатика жагы, баардыгыбыз билгендей, азыр 21-кылым бул технология өнүгүп турган кез.
Анан акыркы учурлардагы мисалы ковид пандемиясы бүткүл дүйнөнү багындырып турган кезде адамзатка дагы бир сыноо келди деп ойлойм. Бул кесипти тандоо боюнча кандай гана кесипти тандаганда, сиз универсалдуу кесипти тандаганда, сиз кандай гана учур болбосун, кандай гана кыйынчылык болбосун, сиз үйдөн иштейсизби же ошо узактан онлайн түрүндө иш алып бара турган кесиптин ээси болуш керек экендигин бизге тамайла айтып койду десем болот. Анан менин көп эри жетекчилер менен иштедим. Жана бул жетекчилердин тандоосун байкоосуна караганда Манастын бүтүрүүчүлөрүнө аябай бир өзүнчө кадыр бар орун берилет деп айтышат көбүнчөсү. Бул мен үчүн аябай сыймык. Демек, Кыргыз-Түрк Манас университетинде жеке эле билим берип бизди кетирип ийбестен, бул жерде эң мыкты тарбия дагы ала алабыз. Деп дегенде мугалимдер курамы эң мыкты, Кыргызстандагы эң мыкты адистерден түзүлгөн. Жана ошондой эле техникалык жактан дагы эң мыкты лабораториялар бар. Булар жол гана көргөзмө гана эмес, студенттер каалаган убагында келип ошол техника менен жетеринче колдоно алышат. Жана ошондой эле библиотека, китепкана. Кыргызстандагы эч бир окуу жайында жок эң көп китепке бай библиотека, китепканага ээ. Жана ошондой эле жатаканасы дагы аябай ыңгайлуу десем болот. Өзүм 7 жыл окудум Манаста. Ошол 7 жыл бою мен жатаканасында жашадым. Бул коопсуз, аябай ата-энелер үчүн айта кетерлим. Көзөмөл балдарыңыздар үчүн аябай жакшы көзөмөл. Жана бул бир гана тараптан өнүкпөйт бул жерде окуган студенттер. Сабак окуп эле кетип калуу эмес максаты. Бул жерде көптөгөн курстар бар, спорт жагынан дагы, жана ошондой эле тил жагынан дагы өзүнө каалаган атайын бөлүмдөргө катышып өздөрүн өнүктүрсө болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, эң мыкты студенттер Турцияга барып билим алып келүүсүн камсыздаган атайын программалар бар. Аракетчил, аябай жакшы окуган окуучулар ал жака барып жайкы окууларын өтүп келе алышат. Мен тапшырган учурда 24 окуучу тапшырган, жана алардын ичинен 10 адам ошол 3-курстан кийин Турцияга барып жайкы окууга барып өтүп келгенбиз. Чынын айтсам, аябай күчтүү, кыйын балдар менен окугам. Алардын бардыгы азыр кээ бирлери Лондондо, кээ бирлери Турцияда, дагы башка жерлерде эң мыкты адис болуп, коомго өздөрүнүн салымын кошуп, пайда келтирип жатат деп айта алам. Демек, сиздер Манасты тандоо менен өзүңүздөрдүн алдыдагы ийгиликтердин башталышына себепкер болот бул Манасты тапшырууңуздар. Жана бардыгыңыздарга ден соолук каалайм азыркы учурда. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биздин Манастын слоганы болгондой, келечек биздин колубузда, жаштардын колунда, келечек сиздердин колуңузда. Ошон үчүн жакшы бир чечим кабыл алат деген ойдомун сиздерде. Рахмат. Чоң рахмат сизге, Акмыр айым. Сизде бир суроом бар эле, дароо. Угуп жатам. Сиз абдан бир факультеттин жана ошондой эле университеттин бир катар артыкчылыктарын, жакшы жактарын дагы айтып өттүңүз. Жалпы бүтүрүүчүлөр үчүн дагы бир жакшы бир пайдалуу ушул маалыматтар болду деп ойлойм. Анан сиз мына ушул тармакта иштеп жүргөн адис катары, мына ушул баардык кемчиликтерин, артыкчылыктарын билген адам катары мына ушул факультетти бүтүрүүнүн же болбосо мына ушул адистиктин учурдагы өлкөдө же болбосо чет өлкөдө талап кандай бүгүнкү күндө мына ушул адистерге? Эгерде окууну бүткөн окуучу, эгерде кандай качественный кызматкер болсо, өзүн эгерде аябай жакшы көрсөтө алса, анда ал адис жолдо калбайт деп ойлойм. Себеп дегенде көп эле жогоруда айтып кеткендей, жетекчилердин өзгөчө бир жумушка алуудагы өзгөчө бир пункттарынын бири бул Манас бүтүрүүчүсү болуу. Бул аябай чоң бир орунда турат. Бул мени чын эле аябай толкундатат жана сыймыктандырат деп айта алам. Анан биздин колдомо математика, информатика бөлүмүн бүтүрүү азыркы учурда технология өнүгүп жатпайбы? Программалоо да азыркы учурда эң
аябай чоң бир жетишкендиктерге жетип жаткан учуру дейм. Эми программалоо бул эмне? Программалоо бул математика. Демек ошол жерден колдонмо математика менен информатиканын экөөнүн биригип окуу, ошол кесиптин ээси болуу бул эң универсалдуу, оптималдуу кесиптин ээси болуу дегенди түшүндүрөт да. Чоң рахмат сизге, Акмыр айым. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Бизден байланыштан кетпей туруңуз. Бул жакта абитуриенттер жалпылардын кызыктырган суроолору болсо аягында жооп бересиз. Андыктан бизде болуп туруңуз. 2016 жылы бүтүргөн Хусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин колледжинин биология окутуучусу Асель Тургунбаева айым сөздү сизге берели. Өзүңүздү тааныштырып, андан соң сиздин презентацияга көңүлүңүздү буралы. Келиңиз. Чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү катышуучулар, мугалимдер, эжекей агайларым, ошондой эле абитуриенттер. Ушул бүгүнкү жолугушууну уюштуруп жаткан баардык уюштуруучуларга да терең ыраазычылык билдирем. Иштерине ийгилик каалайм. Мен өзүм Тургунбаева Асель, биология бөлүмүнүн бүтүрүүчүсүмүн. 2011 жылы факультетибизге тапшырып, ошондой эле терең билим ала алдым десем болот. Ошол билимдин натыйжасында азыркы учурда бир нече окуучуларды жана студенттерге билимимди берип, тажрыйбаларымды алмашып келүүдөмүн. Бул учурда студенттик аралыгымда кандай өттү? Биз бир гана теориялык жактан билим албастан, дээрлик студент практикалык түрдө дагы билимибизди тереңдете алдык. Мисалы, биринчи курсубузда окуган билимибизди экинчи курсубузда барып, талаа жүзүндөбү, кандай шартта болбосун, билимибизди андан ары тереңдеттик. Андан кийин бир нече биздин чогуу окуган группалаштарыбыз башка өлкөлөргө барып билимин тереңдетишти. Кээ бир студенттерибиз болсо ошол өлкө сыртына барып, лабораторияларда эмгектенишип, андан ары лабораторияны терең өздөштүрүүнү жана кызмат кылууну үйрөнө алышты. Мен өзүм биология бөлүмүндө окуганымда эч качан өкүнбөймүн. Анткени биология мугалимдери дээрлик башка мугалимдерге салыштырмалуу, башка университеттердин мугалимдери көргөн болсок таанышпасын, бирок биздин мугалимдер чындыгында тажрыйбалык жактан билими абдан терең. Бир гана жашоодо гана эмес, же болбосо алдыдагы болгон максаттарга гана жетүүдө эмес, алар тарбиясын дагы беришет. Манас университетинде окуган студенттерди байкап караганда, чындыгында башка университеттерге салыштырмалуу студенттери абдан тарбиясы жагынан болобу, билими жагынан болобу биринчи орунда. Өзүңүздөр байкагандай, бир нече жылдан бери билим сапаты боюнча биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин билим сапаты биринчи орунда эч качан аркада калбай келет. Анын арасында эле биздин бөлүмдү дагы мактана кетейин. Бул бөлүмдө канчалаган студенттер көп тапшырбасын, бирок тандалып ошол кыйынчылыгына карабастан бүтүп, азыркы учурда бир эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө дагы эмгектенип келишет. Азыркы учурда мен бир эле жерде эмгектенбестен, эки жерде эмгектенгенге убактым толугу менен жетип жатат. Бирөөсү жөнөкөй караганда Бишкектеги Кыргыз жана Кытай өлкөсүнүн ортосуна курулган Кытай мектебинде номер 95 гимназияда эмгектенем, биология сабагынан билим берем. Анан бирөөсү Бишкек мамлекеттик университетинде өзүмдүн кесибимди башка окуучуларга дагы бергенге аракеттенип жатам. Бардык абитуриенттерге эгерде азыр суроолоруңар бар болсо берсеңер болот. Бул жерде жазып атат, биологияга өтүү үчүн биология сабагын тандоо керекпи деп. Сөзсүз түрдө тандоого кажети жок, анткени биология предметтин тандабасы дагы келип Манас университетиндеги конкурстан өткөндөн кийин
өзүнүн билимин тереңдетсе болот. Мисалы мен ортону тапшырдым, бирок мен аны эч жерде колдоно алган жокмун. Анткени Манас университетине келип биология бөлүмүнө өткөндөн кийин ал ортону жөн гана баракча болуп менин сандыгымда сакталып калганын байкадым. Ошол силердин күчүңөрдө, силердин колуңардан келет. Анткени конкурстан өтүү дээрлик караганда бизде мындай ошо манастыктардын сөзү деп коет. Манаска өтүү оңой, бирок бүтүрүү кыйын деп. Демек, экзаменден, конкурстан өтүү анчалык деле кыйын эмес. Келип, коркпостон тапшырып көргүлө, бирок алдыда болгон кыйынчылыктарга даяр тургула. Анткени биология сабак абдан жөңөкөй көрүнгөнү менен татаал, ары кызыктуу жана күчтүү талап кылат. Бардык катышуучуларга терең ыраазычылык. Силерди биздин Манас университетте күтөм. Буйруса быйыл окуудан тапшырсаңар, бизде жаңы келген студенттерди чакырып алуу же болбосо жаңы келген студенттер тосуп алуу программалары бар. Буйруса мен ошол жака барып, силер менен дагы кездешүүгө аракет жасайм. Баарыңарды алдыдагы экзамендерге, алдыдагы келечегиңерди чечүүчү кадамыңарга терең ийгилик. Чоң рахмат. Аселя айым, сизге чоң рахмат. Биздин сүйүктүү бүтүрүүчүлөрүбүздүн катарын толуктайт. Сиздин ушул презентацияңызга рахмат. Жана бул жылы эми өзүңүз билгендей эле, жалпыбызга белгилүү болгондой эле пандемияга байланыштуу бир катар ушул кабыл алуу жааттары дагы өзгөрдү. Ага байланыштуу ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасында кошумча биология сабагы алынышы керекпи деген суроого дагы мына ушул тактап алуу максатында биология бөлүмүнүн башчысы Гүлбүбү Курманбекова эжебизге кайрылып келет. Кыскача жооп берип койсоңуз. Бул жерде биз атайын тигидей кошумча сабакты киргизген эмеспиз, бирок кошумча эгерде мисалы үчүн альтернатива эки баланын баалы бирдей болуп калганда 180 же 160 болуп 180 болуп эки бала келсе, ал эки баланын ортосунан сөзсүз түрдө биологиядан кошумча экзамен алган эме берген баланы тандайбыз. Чоң рахмат. Биз эми азыр презентациябызды андан ары маегибизди уланталы, андан соң суроо жооп кетели. Урматтуу катышуучулар, азыр сөз математика бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Арзыгүл Иманкулованы кайрадан кошууга аракет кылалы. Арзыгүл айым, саламатсызбы? Дагы бир жолу келиңиз. Сөз сизде. Саламатсызбы, кечиресиздер, мен математика бөлүмүнүн ассистенти Арзыгүл байланышка чыга албай калыптыр. Неме интернети жакшы болбой жатыптыр. Техникалык себептерден улам. Анда эмесе Арзыгүл айымга чоң ыраазычылык билдирели. Кандай болгон күндө дагы жана жалпы урматтуу катышуучулар, урматтуу биздин сүйүктүү эже агайлар, абитуриенттер, биз муну менен жалпы ушул спикерлердин, жалпы эже агайлардын дагы сөздөрүн дагы жыйынтыктайбыз. Эми абитуриенттер тарабынан кызыктуу суроолорду дагы ушул чат аркылуу келген суроолорго дагы мугалимдер өз убагында жооп берип жатышат. Мындан тышкары дагы бир катар кызыктуу суроолорду дагы сиздерге узатууга дагы мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Шайыргүл Манапова аттуу биздин мына ушул бул жакта катышуучубуз жазып отурат. Жалпы абитуриенттерди кабыл алууда, жалпы республикалык тестирлөөдө ушул кошумча сабактарды кандай таризде алабыз жана алардын кабыл алуу эрежелери кандай болот деп сураган экен. Бул жактан ким жооп берет? Tamara Hanım, siz cevap verseniz. Tamara Hanım, siz cevap verseniz daha güzel olur. Veya bölüm başkanlarından bir arkadaş. Tekrar adıyla ben cevap vereyim hocam, gerçeği olursa. Tamam, Anarkül Hanım buyurun. Биздин факультетибиздин бөлүмдөрүнүн бардыгына акыркы сенаттын чечимине карата алынган ОРТден болсо кошумча сабак талап кылынбайт. Математика сабагы же болбосо биология сабагы же болбосо информатика сабагы талап кылынбайт. Жалпы ОРТ тести менен киребиз, анын ичинде конкурс болот. Экинчиси болсо жанагы Гүлбүбү эже айткандай биология бөлүмүндө эгер эки талапкердин балдары бирдей болуп калса, анда кошумча математиканы алган студенттин арызы кабыл алынат деген нерсе бар. Андан кийин мен дагы бир нерсени айткым келет. Биздин Манас университетинин сайты бар.
интернетте. Ал өтө жөнөкөй адреси Manas Edu KG. Manas Education Кыргызстан. Manas чекит Edu KG. Ошол жерде болсо орусча жана кыргызча абитуриенттер үчүн сиздерди чакырабыз деген абитуриент 220 деген жерде толук маалымат бар, видео жүктөлгөн бар, керектүү маалыматтардын баардыгын канча балл алынат, кайсы бөлүмгө эмне тапшырыш керек кошумча, ошолордун баардыгы бар. Ал жерден дагы толук маалымат алуу мүмкүнчүлүгүңөр бар. Чоң рахмат сизге жоогуңуз үчүн. Урматтуу биздин абитуриенттер дагы ушул чат аркылуу бир катар кызыктуу суроолорун узатып жатышат. Ал жака биздин ушул мугалимдер, эже агайлар тарабынан азыр жооптор дагы берилиптир. Менин оюмча аларды кайрадан кайталоонун эч кандай кажети жок болсо керек. Жана менин оюмча жалпы ушул маекти, жалпы форумду жыйынтыктаганга дагы убакыт келди окшойт. Кыргыз-Түрк Манас университетинин табигый илимдер факультети тууралуу ушул биздин мектеп бүтүрүүчүлөрү, жалпы катышуучулар дагы жакындан таанышып, бир катар суроолорун узатып калганга да мүмкүнчүлүк болду. Эсиңиздерге салсак, бул Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруу филиалы жана табигый илимдер факультети тарабынан уюштурулганын дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Жана сөзсүз түрдө Кыргыз-Түрк Манас университети өзүнүн дагы ушул слоганында айткандай келечек колубузда, андыктан ар бир бүтүрүүчү келип, ушул өзүнүн тандоосун туура жасап, натыйжада татыктуу, ушул жакшы билимдин ээси болуп чыгаарына биз толук ишенебиз. Мындан тышкары, мына ушул жалпы видеону, жалпы бул чыгарылышты сиздер эртең биздин мына ушул бөлүктө Кыргыз-Түрк Манас университетинин YouTube'дагы Students of Manas ушул YouTube баракчасынан дагы толук түрдө кайрадан кайталап көрсөңүздөр болот. Жана Instagram'да да кызыктырган суроолоруңуз болсо, мына ушул жактан дагы узатсаңыздар болот. Мен дагы сөзүмдү жыйынтыктайын. Жалпы биздин катышуучуларга, жалпы бүтүрүүчүлөргө жана ошондой эле биздин урматтуу, кадырлуу эже агайларыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз убактыңыздарды бөлгөндөрүңүздөр үчүн. Жана менин аты жөнүм Асылбек Бактыбеков. Бардыгыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар. Рахмат. Жақсы қалыңыздар. Рахмат. Рахмат. Барыңыздарга ийгилик, чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Katışıcı abitüretlere de çok rahmat. Sizleri Manas Üniversitesi Tabii İlimler Fakültesinin bölümdüğünü kütübüz. Gelip durumuz. Eşiğimiz açık. Kütübüz bağrınızda. Teşekkürler hocam. Адилет мырза, мен бир нерсеге көңүл бургум келип атат, эгер мүмкүн болсо. Адилет мырза, бул таанытым программасында мүмкүн дайыма мындай суроо пайда болот. Техникумдун диплому менен биз Манас университетине кирүү мүмкүнчүлүгүбүз барбы деген суроо бар экен. Ал жерден техникум болсо демек толук орто билимди алып, жана да кошумча да кесиптик билим алуу. Бул нерсе менимче кандайдыр сенаттын чечимдеринин арасында жок. Ошол нерсени дагы бир сурап көрүп, анан кийин мүмкүн кошуп коюу керекпи деген ойдомун. Чоң рахмат. Rahmat. Bağrınızlarga rahmat. Жақсы қалыңыздар. Келіп тұрыңыздар. Рахмат болуңуздар, ийгилик каалайбыз. Урматтуу бүтүрүүчүлөрүбүз жакшы презентация кылып бердиңер. Рахмат. Asele Akmor'a de geldi ama onu göremedi Adilet. Arzıgül de geldi ama Arzıgül'ü konuştursaydı neyse. Sonradan geldi. Жакшы, баарыбыз бири-бирибизди толуктаган жакшы бир маалымат бердик. Рахмат.